Түз эфирде кечки жаңылыктар топтому студияда Алмагүл Эркебай кызы болом. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөк. Баткенде облус башчынын кеңешчиси 200 000 доллар пара алып жатып кармалды. Сум Айчүрөк соода борборунун башкаруучусу компаниясынын жетекчиси кармалды. Ал жок кылынган Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин кылмыш жолу менен алынган кирешелерин адалдоо фактысы боюнча айыпталууда. Крим дүйнөгө каршы күрөш уланат. Камчы Көлбаевдин 10 миллион долларлык каражаты аныкталды. Опузалап 200 000 доллар паралуу фактысы боюнча президенттин Баткен облусундагы ыйгарым коктуу өкүлүнүн кеңешчиси кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, облус башчынын кеңешчиси көмүр казуучу ишкананын башкы директорунан 200 000 доллар алып жаткан учурда колго түшүрүлгөн. Ага кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси опузалап талап кылуу боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин алкагында кеңешчи кызмат абалынан пайдаланып, Кыргызстандын 2 жараны менен көмүр казган ишкананын жетекчисин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке ишкананы рейдерлик жол менен басып алды деп, көмүр казууга лицензия алуу үчүн документтерди бурмалады деп арыз жазарын айтып, коркутуп, андан кийин ири суммада акча талап кылышкан деп жазылат маалыматта. Учурда иштин жагдайларын жана бардык тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү тергөө иш-чаралары жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. УКМКнын маалымат кызматы Сум Айчүрөк соода борборунун башкаруучу компаниясынын жетекчиси кармалганын кабарлады. Билдирмеге караганда, колго түшүрүлгөн аял City Center жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору. Ал Камчы Көлбаевдин кылмыш жолу менен алынган кирешелерин адалдаштыруу фактысы боюнча жүрүп жаткан ыкчам тергөө иш-чараларынын алкагында кармалганы белгиленди. Ишкер аялга кылмыш жаза кодексинин 222-беренесинин 3-бөлүгүнүн кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу негизинде айып тагылып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. City Center жоопкерчилиги чектелген коомунун Сум соода борборунун негизги башкаруучу компаниясы болуп саналат. Кармалган аял Сумдагы соода жана кеңсе жайларын ижарага берүү менен алектөнчү. Учурда бюджетке келтирилген зыяндын көлөмүн аныктоо боюнча кошумча чаралар көрүлүүдө деп жазылат кабарда. Буга чейин Сум Айчүрөк соода борборунун ээси Анвар Габазовго тергөө органдары тарабынан издөө жарыяланган. Бишкекте курулуш компанияларынын биринин башкы директору өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылыкка шектелип кармалганын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, ага каршы арыз башкы прокуратурага быйыл июнь айында түшкөн. Арызданган аял 2022-жылы жасалма инвестициялык келишим аркылуу акчасын көбөйтүп берүү шылтоосу менен анын 400 000 долларын алып, дайынын таптырбай кеткен кишиге чара көрүүнү суранган. Райондук милиция кылмыш жаза кодексинин 209-беренесинин алдамчылык негизинде иш козгогон. Тергөө иштеринин натыйжасында 39 жаштагы шектүү кармалды. Ал соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Социалдык түйүндөрдө кармалган киши Эмаком курулуш компаниясынын жетекчиси Мелис Юсупов экенин жазып жатышат. Ондогон үлүшчүлөр парламенттин депутаты Эмилбек Юсупов негиздеген Эмаком курулуш компаниясына акча төгүп, батирлерин ала албай жатканын айтып чыгышкан. Депутат азыр ал ишканага тиешеси жок экенин билдирген. Крим дүйнөгө каршы күрөш уланат. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдө уюшкан кылмыштуу топ болбойт деген убадасына бек турарын эскертти. Ал уштогу жеңгөө каймнаты бар Кадыр Досонов криминалдык аракетин улантып жатканын билдирди. Мындан улам Крим Төбөлдү Оштон Бишкекке алып келүү иштери жүрүп жатканын айтты. Ал эми уюшкан кылмыштуу топтордон 1 миллиард 200 миллион доллар каражат мамлекетке кайткан. Кененирээк кийинки сюжетте. Байлыктын дагы, креслонун да башы, мага бир гана маселе. Мамлекетибизди таза, мыйзамдуу өлкөгө айлантып калышыбыз керек. Экранга Крим дүйнөнүн идеяларынан баш тартам деп сүйлөп коюп, бирок токтотушкан эмес. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындай аракеттерди жеңгөө каймнаты бар Кадыр Досоновдон байкаганын билдирди. Мындан улам Крим Төбөлдү Оштон Бишкекке алып келүү иштери жүрүп жатканын айтты. Ал уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш токтоосуз уланарын, өлкөдө криминалдар болбойт деген убадасына бек турарын эскертти. Криминалдын деп чыккандардын баарын жок кылабыз. Баягы мен жеңгөнү эмне үчүн пример кылып айтып атам. Он тоже был один из лидеров ОПГ в нашей стране. Давайте открыто будем говорить. Так?
Ал экранға шығып мен қайттым деп қояды, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Троимова, ни Кольбаева, ни Дженга, никто не будет управлять ни с кем. Будет управлять закон нашей страной. И это главная задача, которую поставил наш уважаемый президент перед нами. Урматтуу депутаттар, ушул боюнча силерге дагы айтып коеюн, колдоо бериңиздер силер дагы. Колдоо бериңиздер. Да, у нас бывают такие ошибки, какие-то недостатки бывают, тут ничего такого. Бирок депутаттардын арасында деле, чоң кичине кызматкерлердин арасында деле тууган уруктарыбыз көп. Бир дагы тууган урукка карабайбыз. Аны менен катар өлкөдөгү бардык кирешелүү объектилерде криминалдык топтордун үлүштөрү аныкталган. Учурда аларга таандык мүлктөр мамлекетке кайтарылууда. Атап айтсак, Күрмөнтү цемент заводу, Айпери бизнес борбору, Ташкөмүрдөгү кристалл заводу. Ага улай Камчы Көлбаевдин 10 миллион долларлык каражаты аныкталып, мамлекетке өткөрүлгөн. Мына куруптуйлардын бирөөсүн айтып коем, Ташкөмүрдөгү кристалл заводу боюнча. Ташкөмүрдөгү кристалл заводундагы ошо криминалдар ээлеп алышкан. На миллиард 200 миллионов долларов имущественные и финансовые средства алып атабыз. Кече эле бир чоң ишканадан Көлбаевдин 10 миллион доллар финансысын таап чыктык. Мына кече алар чакырып, ошолор өздөрү добровольно өткүзүп беришти. Нак акчасын. Буга чейин дагы бирөөсү 15 миллион доллар өткүзүп берди. Ага чейин дагы бирөөсү 10 миллион доллар өткүзүп берди. Ал эми уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүүдө мамлекетке 1 миллиард 200 миллион доллар өндүрүлгөн. Ташиев кылмыштуу топтордон өндүрүлгөн каражат УКМКдын депозиттик эсебине түшүп, андан ары президенттин фондуна же мамлекеттик бюджетке которуларын айтты. Мүлктөр болсо мамлекеттик мүлк фонду аркылуу өкмөткө түшүп, андан ары иштетүү жагы каралат. Ушунун бардыгын ушул суммаларды айтса, кээбилер ойлоп калышы мүмкүн, муну ГКМнын жана кызматкерлери алып атабы башка жок. Мунун бардыгы 1 сомуна чейин. 1 сомуна чейин биздин счетко түшөт, ГКМнын депозиттин счетуна түшөт. Так, андан кийин президенттин указы менен президенттин став фондуна которулуп берет, же бюджетке которулуп берет. А дальше уже став фонддон президент распоряжение кылат, а бюджеттен болсо өкмөт распоряжение кылат. Ал эми өткүзүп берген имуществолордун түшкөн акчалар аларды уже госимущество аркылуу өкмөткө түшөт дагы, бюджетке түшөт, ал жерден алар распределение кылышат. То есть биз ГКМБ ошол кабыл алган, өткүзүп алган имущество финансылардан 1 сом 1 тыйын распределение кылбайбыз. Өкмөткө өткүзүп берип эле арашоту менен олтурабыз да. Биздин коом Кыргызстан ушул илгертен бери бүгүнкү күнгө чейин эле криминалдаштырып калганы байкалып турат да. Көрүп атпайсыңарбы? Криминалдарды кармап туруп алардын мүлктөрүн эсептегенде эле миллиардга жетип кетип атат, миллиард долларларга жетип кетип атат да. Бул деген мамлекет ушул бийликке чейин мамлекет Крим дүйнө менен күрөшпөгөндүгү көрүнүп турат. Крим дүйнө элди какшатып, элдин мүлктөрүн тартып алып, өздөрүнө присвоить этип алганды көрүнүп турат. Ну, азыркы бийлик ушул жолду тандап алышты, бирок туура тандап алышты. Буга чейин криминалдык чөйрөнүн ана башы делген Камчы Көлбаевдин байлыктары жарыяланып, мамлекетке өткөн. Андага караштуу брондолгон унаалар, люкс тибиндеги батирлер жана нактылай акча жана башка баалуу буюмдар болгон. Эксперттер тонолгон мүлктөр буга чейинки ээлерине мыйзам чегинде кайтаруу иши аткарылышы керектигин белгилешет. Талап боюнча бул мүлктөрүн алдырып берген жабырлануучуларчы, алар сөзсүз түрдө арыз менен кайрылуу керек мамлекетке. А мамлекет ошол жерден анан ал арыздарды карап отуруп соттун чечимин күтүш керек. Соттун чечимин. Сот бул чындыгында эле ушунун автомашинасы деп тапса, ушунун мүлкү деп тапса, ошондой чечим чыкса, анда сөзсүз ээсине кайтарылууга жатат. Сөз ээсине кайтарылууга жатат. Эске салсак, Крим чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев 4-октябрда УКМКнын атайын операциясы малында жок кылынган. Атайын кызмат аны менен байланышта болгон 40тан ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Көп өтпөй бажы кызматынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов кармалган. УКМКнын жетекчиси Көлбаев Матраимов мафиясына байланышы бар 70тен ашуун адам мамлекеттик кызматтан кеткенин жана мындан да тазаланарын билдирген. Алмагүл Эркебайкызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.
Президент Садыр Жапаров бүгін 24 ноябрда Азербайжандың Баку шарында болған иш сапарын алқағында Азербайжандың президенті Ильхам Алиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Президенттер сода экономикалык жана маданий гуманитарды кызматташуунун актуалдуу маселелерин талкуулады. Ильхам Алиев келерки жылы Садыр Жапаровдун Азербайжанга жооп беретинде мамлекеттик сапарын күтүп жатканын айтты. Кыргызстан менен Азербайжандын парламенттеринин, өкмөттөрүнүн жана тармактык мекемелеринин ортосунда кызматташуу активдешкени белгиленди. Президент былтыр октябрда Ильхам Алиевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары учурунда Азербайжан-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөнүн эске салды. Учурда уюштуруу, укуктук жана финансылык маселелерди жыйынтыктоо боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Садыр Жапаров 23 ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азиянын экономикалары үчүн атайын программасынын мамлекеттик башчыларынын саммитине катышуу үчүн Азербайжанга иш сапары менен барган. Сарымоғол айылынын тургундары Чоң Алай районуна кошулууну талап кылып жатышат. Тоолуу климаты татаал айыл эле Алай районунан борбору алыс экенин билдиришет. Ошондой эле район акиминин орун басары Шерикбай Жапановдун ишмердүүлүгүнө каршы нааразычылыкка топтолгон элеттиктер борбордук бийлик өкүлдөрүнөн көмөк күтөт. Кененирээк Абдумалик Базарбаевдин сюжетинде. Районга кошуп, Чоңалай районуна кошууңузду баардык ушул жерде сиздер биринчиден суранат элек. Ошол жерде берилген тапшырмаңыздын аткарылышыны баардыгыбыз биздин ушул жердеги Сарымоғол эли жана Бургак суу эли баарыбыз колдойбуз болмаган Olsa bizde özünce ayıl aymak olup kaldırgıla. Ce olursa Çoğ Alay'dı. Başkasına hoş Климаты татаал кыш узун Алай районунун Сарымоғол айылынын тургундары айыл аймактарды ирилештирүү долбоорунун жүрүшүнө нааразычылыгын айтып чыгышты. Элеттиктер бул аймактык реформаны колдой турганын, бирок айыл элинин негизги кызыкчылыктары эске алынбай калып кеткенин билдиришет. Айыл тургундары мындан улам элдик жыйынга топтолуп, борбордук бийлик өкүлдөрүнөн көңүл бурууга чакырды. Элдик жыйында эл активисттери, аксакалдарыбыз, апаларыбыз чогулуп бир чечимге келейин деп отурушат. Себеби бизде ошол район жетекчилери ушул ирилештирүү боюнча уюштуруп аткан биздин жогорку жактагылар биздин депутаттарыбызды алдап кетишти. Анткени себеби биз ошол айыл өкмөттөргө кошула турган болсок, ар бир айыл өкмөттүн 11 депутаты бар. Жалпы ол 33 депутат болот экен. Ошондо биздин депутаттарды мынтип алдайт. Силер өзүңөрдүн бюджетиңерге өзүңөр ээлик кыласыңар, өзүңөр ошол акчаларды өзүңөр бөлүштүрүп депутаттарга чечип иштесеңер деген. Бирок райондун жетекчилери ким экенин билбейбиз. Бирок алар биздин депутаттарыбыз аны тастыктап чыкканда ал андай болбой калды. Сарымоғол айылы Чоңалай районунун борбору Дарыткоргон айылынан 60 чакырым аралыкта болсо, Алай районунун борбору Гүлчөдөн 150 километрде турат. Бул шартты эске алуу менен элеттиктер Чоңалай районуна кошулууну талап кылып жатышат. Анткени бир кагазды алуу үчүн 3-4 сааттык жол жүрүшү керектигин билдиришет. Мына 20 жылдан бери биз Алай районунун карамагына өткөнбүз. Гүлчөгө центрибиз барып келишибиз үчүн өтө татаал болуп жатат. Айрыкча кыш күндөрү жол жабылып калат, көчкү түшүп калат, кыйналып жатабыз, оору сыркоо болот, башка жагдай иштер болот экен, бияка барышка өтө бизге татаал болуп жатат. Ошол себептен бизде Чоңалай районунун айылдарына ирилештирсеңиз деп суранабыз. Жалпы Чоңалайга өтөбүз. Чоңалайда жакын 60 километр перевод бер жок. Nemizlerge karşı emesbiz, bizleri ilgileştirdiğini kalayız. Şu bizde Çoğalay'a yakın bolğunuzdan Çoğalay'a koşup koyacağınızda sizlerden sorunabız. Jana biz Sartaşka karaganda Taşkasuga 10 kilometrege yakınbız. Jana o Gülçöge karaganda Çoğalay'ın sentiriga 60 kilometre yakın ekenbiz. Şuga şu Çoğalay jaga koşup koyuңuzдар. Ana bizde azı ilgileştirip Sartaşka koşabız demişler. Bu neyse tur emes bolmuşlar. Büyük struktura canından bizden ayla yönüpkön. Kendiler bizde turizm ayla jakşı yönüpkön. Bardık şartlarımız var, bazarımız var. Onun için eğer koşsalar bizge koşkular. Olsa bizde özünce ayıl aymak bolup kaldırgılar.
Наразычылыкка топтолгон эл Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапановдун дагы адилетсиз мамилесин айыпташты. Анда коңшу айылдар менен жер бөлүштүрүүдө мыйзамсыз аракеттерге барганын белгилешип, эки айылдын ортосуна бөлүк салып кетип жатканына токтолушту. Айылдын тургундары менен мамилебиз өтө жакшы, азыр дагы жакшы, түшкүндө дагы катнашыбыз дагы жакшы, Куда карындашбыз, тууган урукпуз биз булар менен аябай жакшы. Бул жерде келип эле неме кылып жаткан райондун администрациясы болуп жатат, негизгенче бизди бөлүп жаткан основной бул зам акими Шерикбай деген азамат бар. Ушул 8 жылдан бери иштеп атат. Ушул иштен кетпегенге чейин бизге ушундай кысынчылык болбойт. Болуп да келгени да болду. Бүгүнкү күндө деле ушул азыр чоң оор операциялар болсо, бүгүнкү күнгө чейин ушул жака жетет. Бизде жалпысы калктын саны жылына салыштырганда азыр баягы статистикалык маалыматтар боюнча 150 бала төрөлүптүр былтыркы жылы. Ошонун баары эле оңой болбойт да, ар кандай жолдор менен. Бул жагы да өтө неме. Экинчи жагы документтер боюнча биз Сакмол болбосо Кашка сууга 20 километр. Андан бүтпөсө 40 километр, 60 километр аралыгында биздин бардык ишибиз бүтөт. Райондук деңгээлде, областтык деңгээлде башка маселе. Ошол себептен биз жалпы жаштар, жалпы эле эл биригип ушул чоң Алайды туура көрдүк. Элеттиктердин бул наразычылыгы боюнча облус жетекчилиги көзөмөлгө алганын билдиришти. Анда аймактык ирелештирүү долбоорунун негизинде Бийик Тоолу делген Сарыташ, Нура, Талдык суу жана Сарымогул айылы биригип Памир Алай айыл аймагы болушу боюнча пилоттук долбоор каралып жатканын белгиледи. Бул 3 айыл өкмөттүн тең айылдык кеңештеринен макулдук алынган. Алар бул үчөө биригип бир айыл аймак болгонго ирлешүүгө макулдугун беришкен. Бирок бир нюанс бар, ал жерде 3 айылдык кеңештен өздөрүнүн айылдарын борбор катары көрсөтүп беришкен. Ошондуктан бул жерде ошол географиялык жактан кайсы айыл ыңгайлуу болсо, жана инфраструктурасы кайсы айылдыкы жакшыраак болсо, жана ошол келечектүү план развития перспективасы кайсыныкы жакшыраак болсо, ошол айыл тандалган. Айыл административдик аймактык реформанын биринчи гана этабы. Бул биринчи этап ошол айыл аймактардын деңгээлинде гана жүрүп жатат. Демек, бир райондун ичиндеги айыл аймактар гана биригип атат, ал эми райондор арасындагы чек аралар бул этапта өзгөрбөйт. Ошондуктан азыр бул маселе мындай күн тартибинде жок, бирок келечекте кийинки этаптарда каралат. Алай районунун эң акыркы Сарымогул айылы 2004-жылы Тажикстандын ижара аймагынан Кыргызстанга өткөн. Ошол мезгилден тарты Алай районунун курамында болуп келет. Учурда 6000ден ашуун эл күн кечирет. Бийик Тоолу айылда 7-8 ай кыш мезгили болот. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Именжанов, Ош ТВ. Ош шаарында мыйзамсыз курулуштар сүрдүрүлөт. Агалайык Алиева көчөсүндө кызыл сызыктан чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштери башталды. Анда жалпы кызыл сызыктан чыгып кеткен 10го жакын мыйзамсыз тосмолор чарбалык курулуштар бар. Ал эми турак жай ээлерине буга чейин эскертүүлөр берилген. Мындай иш-аракеттер каладагы жолдорду кеңейтүү максатында ишке ашырылып жатат. Кызыл сызыктан сырткары чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды алып салуу жумуштары шаардын бардык аймактарында улантылат. Бир нече жолу эскертмелер берилип, границалары такталып, көрүп аткандай 6-7 метр жол жака чыгып кетишкен. Азыр баягы мэрибиздин тапшырмасы менен шаар пробкаларын жоюу максатында, ушул ички жолдорду кеңейтүү максатында ушул жол жака чыгып кеткен үйлөрдүн заборлору бузулуп атат. Тазалоо иштери жүрүп жатат. Ветеринардык кызмат өлкөдөгү 100 мал союучу жайды текшерип, ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербеген 28 жайды убактылуу жапты. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Ведомство жарандардан түшкөн арыздардын негизинде мал союлуучу жайларга күтүүсүз текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында талапка жооп бербеген жайлар аныкталган. Ысык Көл облусунда бир мал союучу жайга бардык. Эч жерде каттоодо турган эмес. Көп жылдан бери мыйзамсыз иштеп келген. Бул жөнүндө кеңирээк маалымат беребиз. Ал жерде союлган малдын эти Бишкекке жөнөтүлүп турган, деди ветеринардык кызматтын директору Улукбек Кожобергенов. Ветеринардык кызмат мындай текшерүүлөрдү республика боюнча жүргүзүп жатканы айтылды.
2024 жылдын 1 январынан баштап ККМ аппараттарын колдонбой аткарыла турган ишмердүүлүктөрдүн тизмесин кыскартуу сунушталды. Документке ылайык күркөлөрдө гезет жана журнал саткандар, гүл саткан жайлар, айыл чарба продукциялары, нан азыктарын саткан жерлер, улуттук жана алкогольсуз суусундуктарды сатуу менен алектенгендер ККМ аппаратын колдонууга милдеттүү болушат. Тиешелүү токтомдун долбоорун экономика жана коммерция министрлиги коомдук талкууга койду. Мына ушундай кабарлар менен кечки жаңылыктар топтому жыйынтыкталат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары.